Мергенбаевич. Суроолоруңуз барбы? Прокуратуранын өкүлүнө. Саламатсызбы? Айтсаңыз ошо жарандык процессуалдык кодекстин алкагында прокуратура дагы катышабы тарап катары же доогер катары, заявитель катары, коомдун же мамлекеттик кызыкчылыгында? Биздин дуарыбыз болсо же 42 административдик процессуалдык кодексинин жана 48 беренесинин жарандык процессуалдык кодекс боюнча прокуратура органдары жогорку сотко чейин катышат. Сиздер тараптан ушул жарандык процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн жаңы жагдай жана жаңы ачылган жагдайлар боюнча арыздар берилгенби? Именно биздин дуарыздар боюнча же или в целом суроо? Эми сиздер катышуучу болгонсуздар да ошолор боюнча. Ооба, Мындайча айтканда жаңы жагдайлар же кайрадан ачылган жагдайлар болот, боюнча практикада катышат. прокуратура органдары Арыздануучу. кайрылып жүрөбү деп Ооба, атат соттор. ооба, кайрылып жүрөбүз. Көп эле болсо керек негизи. Ооба, көп эле кайрылып жатышат. Ушул боюнча статистикаңыз жокпу азыр? Жок, ошо статистиканы албаптырмын. Азыр жогоруда жогорку соттон келген өкүл айткан статистиканы уктуңуз да. 2024 жылы 573 523 523 арыз түшүп жаңы жагдай же жаңы ачылган жагдай боюнча. Анын 84-тү канааттандырылыптыр да. Аталган 84 арыздануучу жарандык процессуалдык кодекс боюнча биринчи инстанцияда, апелляциялык инстанцияда жана кассациялык инстанцияда катышкан. Жүйөлөрүн келтирген, алардын жүйөлөрүн катышуудагы көрсөткөн далилдерине ылайык чечим чыгарылган. Ошого карабастан жаңы жагдай же жаңы ачылган жагдай боюнча арыздарды бергенде сот алардын укугун бузулгандыгын тактап канааттандырып жатат да. Бул иштелүүчү жана пайдалуу инструмент деп билесизби? Нет, сот жаңы ачылган жагдай арызды карап жатканда именно карайт, именно кайсы жаңы ачылган жагдай болуп атат, иштерге бардык тараптар тартылганбы, ошо тараптардын кайсы кызыкчыларга, кайсы эмелери бузулган, ошолорду изилдеп, тактап туруп, анан кийин канааттандырып атат да. Жок, эми мен ал боюнча эмес, бир аз суроону мен түшүндүрө албадым окшойт. Негизи ошо жаңы жагдай жана жаңы ачылган жагдай боюнча 84 адамга арыздануучуга канааттандырыптыр. Канааттандырып чечим, соттук акт кабыл алынды. Ушундай болуп аткандан кийин бул ыңгайлуу мындай колдонуудагы ошол тараптарга укуктары сакталган инструментпи деп атам да. То есть это катышкан адамдардыкы. Катышкан адамдар, которые непосредственно арыз берип, и соттор тиешелүү аныктама, канааттандырып берүү жөнүндө аныктама чыккан. Сиздер эми мыйзамдын аткаруучун көзөмөлдөөчү дагы органсыздар го. Бул 84 дегенде 14% мен жана 570 деп эсептеп алган экенмин азыр. 84 бөлүү 5 23. Бул 16% түзөт экен да арыздануучулардынча. Ушунча 16% же 84 адамдын арызын кароодо апелляциялык же кассациялык же биринчи инстанцияда сот мурда мыйзамсыз чечим чыгарып калыптыр деген дагы маселе келип чыгып атат да. Мыйзамсыз деп айткандан алысыракмын, анткени допустим жаңы ачылган жагдай деп именно ишти карап атканда ошол моментте ошол фактылар белгиленген болгон эмес. Болгон да. Может быть и процессуальные нарушения, допустим, процессуалдык нарушение. Именно ошол моментте ошол тиешелүү тарап, үчүнчү тарап тиешелүү аныктама менен тартылган эмес. То есть и тот вариант, то, что процессуальные нарушения были, или и белгисиз болгон да ошол фактылар дегеним да.
азыр эми сиздер айттыңыз да өзүңүз баяндамаңызда соттук актылардын туруктуулугун жана негизсиз созулушунун алдын алат депчи чектөө. Ошондо мына 84 учурда деле эми кайра каралып соттун актысы аткарылбай созулуп жатпайбы? Ушул өзүн актады деп ойлойсузбу? 84 учурда. Эми биздин башкы мыйзам бар, то есть конституцияда 101 беренеде так көрсөтүлгөн, то что соттордун мыйзамдуу кабыл алган күчүнө кирген соттун актылары бүт аймактарда Кыргыз Республика аткарууга тийиш деп көрсөтүлгөн. Как раз таки биз азыр тактап аткан, обсуждать этип аткан 376 берене боюнча именно то, что ошо билген жагдай, жаңы ачылган жагдай 3 ай деп, ошо мыйзам 3 ай деп так көрсөтүп койгон. Анткени могул чечимдер биз айтып кеткендер башкалардын да тараптардын укугу бузулбай, ошо соттун чечимдери толук жана так өз убагында аткарууга тийиш деген беренени да биз сакташыбыз керек. То есть непосредственно решение должно исполняться. Ошондой айтайын деп атам да. Мамлекеттик тилде сүйлөп немеге өтпөй эле койсоңуз, расмий тилге. Макулбу сөзүңүз? Негизи суроом түшүндүрө албай койдум окшойт. Кийинки суроо. Мен түшүндүрүп берейинчи. Максатбек Мергенбаевдин суроосунчу. Мына апелляциялык жана кассациялык тартипте ишке катышпаган биринчи инстанцияда тарап катары аныкталбаган жактар кайрылса болот деп атат. Карайса болот деп атат да. Кайрылганы менен иш ошол апелляцияда же кассацияда каралдыбы? Бир чечим чыкты. Балким алардын кызыкчылыктары ошол бойдон чечилбей калды деп атат. Бирок алар ошол эле адамдар мурун алардын кайрылуусу боюнча апелляция же кассация тартибинде каралса, жаңы жагдай же болбосо кайрадан ачылган жагдай боюнча кайрылууга же ишти кайра козгоого мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү жок. Себеби эмне деп айтып атат да ошо. Айырмасы эмнеден? Эмне үчүн кассацияда алардын иши боюнча кайрылат, бирок алар анын арызы менен кайрылганы менен алар тарап болуп эсептелинбейт. Алар ошо боюнча эле калат, жөн эле баягы ишти ошол тартипте, мисалы кассациялык тартипте кайра кароо үчүн ошолордун кайрылуусу мындайча айтканда себеп эле болуп берет. Алар бирок иш боюнча тарап болуп калбайт. Бирок ошол кассацияда алардын ошондой мүмкүнчүлүгү бар. Эмне себептен жанакы берки немелерде мүмкүнчүлүк берилген эмес деп ошону айтып атат. Сиздин сурооңузду түшүндүм. Ал менин суроом эмес, ал То есть сиз түшүндүрүп бергенден кийин. Мындай болду да, смотрите, мына 323 беренеде, анан 352 беренеде ЖРПКныкы. Именно башка тараптар белгилен, потому что сот может биринчи инстанцияда өзүнүн аныктамасы менен тарткан эмес бул үчүнчү жакта. То, что анын кызыкчылыктарын билген эмес, билинбей калган сот именно апелляциялык биринчи инстанцияда иш карап атканда. Экинчи инстанция может устранить, оңдоп кетиши мүмкүн да, тартып бул соттук актын отмена кылып, жокко чыгарып, анан сотко белгилеп, то, что бул кызыкчылыгы. Мисалы калып калды, күчүндө калып калды. Бирок алар кайрылган тараптар биринчи инстанцияда тарап катары аныкталган эмес да, сот тарабынан, туурабы? Алар ошол бойдон калды. Статусу өзгөрүлгөн жок алардынчы. Алар деген иш боюнча тарап болуп калып калган, мындай аныкталып калышкан жок да. Бирок ошого немеге чейин мүмкүнчүлүк берген мыйзам чыгаруучу кассация жогорку сотко чейин мүмкүнчүлүк берген, а берки немелерге берген жок деп атат да. Ошонун себебин сурап атат деген сөз. Же ушундай акыбал конституциянын талаптарын бузабы, адамдын укуктарын чектейби, же чектебейби силердин оюңар боюнча деп ошондой суроону сизге жолдоп атат деген сөз да. Менин оюмча мындай да, кызыктар тарап именно соттук кароодо биринчи инстанция болобу, экинчи апелляциялык инстанция, кассациялык сот именно иштерди изилдеп, именно кызыкчылыгы бар тараптарды карап, үчүнчү жак катары же кызыкчылык катары тартыш керек да, жарандык процессуалдык кодексте. Но ал тартылбай калса, значит анын кызыкчылыгы жок бул иште. Ошондуктан мыйзамдуу жана негиздүү чечим чыгып, алар сиздин оюңуз түшүнүктүү. Дагы сурооңуз барбы? Айтсаңыз ошо микрофон буюрганыз.
Айтсаңыз, ошо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 2-бөлүмүндө адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери чектөө көрсөтүлгөн атайын максаттарга ылайык. Ошол максаттардын кайсынысына ылайык келет ушул жаңы жагдай жана жаңы кайрадан ачылган жагдай боюнча иште арыздануучу катары мурда катышпаган жарандардан арызданууну алып коюу боюнча чектөө ушул конституциялык кайсыл максаттарга туура келет? Негизи биздин башкы мыйзамда көрсөтүлгөн каждый ар бир адам сотко кайрылууга укуктуу деп. То есть анын башка способу бар, чтобы өзүнүн укугун башка түрдө коргоо боюнча. То есть ошол эле сотко кайрылуу боюнча. Если ал жаңы ачылган жагдай ошол иш боюнча катышкан эмес, тараптар болуп өткөн эмес, но тем не менее анын укуктары бузулса, ал ошол эле сотко башка способ менен кайрылууга укуктуу деп көрсөтүлгөн да. То есть любой способ защиты обращения в суд, да? Кечиресиз. Дагы сурооңуз барбы, Максат Мергенбаевич? Жок. Самат Кыштыбекович. Тактоочу эле суроо да. Биз статистика маалымат жок дедиңиз, анан могу биз белгилеп атпайлыбы жана биз белгилеген жанагы берки тараптарда. Эгерде ошо тараптар түздөн түз сотко катыша албай, бирок прокурорго кайрылып, прокурор жаңы жагдайлар боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүгү болобу ошондой? Прокуратура Эгерде ошондой белгисиз жагдайлар тиги тарапта да боло турган болсочу. Прокуратура 48 статья ЖПКнын негизинде прокуратура бул если мамлекеттин кызыкчылыгы же ошол бизге кайрылган адам ден соолугу чектелүүгө болсо же Ден соолугуна байланыштуу же бир жаш курагына, который өзү сотко кайрыла албай, то есть бизде ушундай бар да, мамлекеттин кызыкчылыгы же бир өзү бир кандайдыр бир себептер менен сот органдарына кайрыла албаса, биз анын арызын карап, анан уже биз чечим. Сиздер кайрыласыздар. Биз уже анын атынан же мамлекеттин атынан ошол жаңы ачылган боюнча, если кызыкчылыктар болсо, биз кайрылууга укуктуу. Ал категория каякта жазылган? Ошондой. 48-де. 48-де ЖПК. Жок, тиги тараптар дагы сиздер кайрылса ошол категория менен сиздер сотко даттанасыздар. Болот, 48 статьянын негизинде кайрылабыз сот органдарына. Урматтуу судьялар, сурооңуз барбы? Отуруңуз.